Саламатсыздарбы менин кадырлуу катталуучуларым. Анда эмесе кийинки бөлүмгө өтсөк. Аралдагы түрмөдөн качкан Арген океандын ортосунда кичинекей кайык менен баратат. Анын колунда болгон атасынын эски кол сааты жана эс тутумунда калган дүйнөнү өзгөртө турган код бар. Ал эч бир мамлекетке бара албайт. Анткени тартиптин таасири менен ал дүйнөлүк деңгээлдеги издөөдө жүргөн кылмышкер деп жарыяланган. Арген эч ким күтпөгөн жерге бийик тоолуу Памир тоолорунун арасындагы эски жашыруун обсерваторияга барат. Бул жерде ага атасы Сабыр бала кезинде картадан көрсөтүп, эгер дүйнө сени кабыл албай койсо, жылдыздарга жакын жерге бара бер деп айткан эле. Арген жалгыз согуша албасын түшүнөт. Ал максаттын берген ачкыч аркылуу жашыруун байланышка чыгып, тартиптен жабыркаган, бирок адилеттүүлүктү каалаган эң мыкты адистерди чогулта баштайт. Алардын ичинен биринчиси Айпери. Айпери дүйнөдөгү эң мыкты киберхакер. Анын атасы да Global Energy'нын курмандыгы болгон. Экинчи бул Тилек. Тилек мурунку атайын бөлүктүн командири. Ал Сатаровдун адамдары тарабынан үй бүлөсүнөн ажыраган. Ал эми үчүнчүсү болсо Максат. Оба Максат. Ал Аргенге келип тизелеп кечирим сурайт. Арген аны кечирбесе да, анын тартиптин ички сырларын билген үчүн командага алат. Сени кечирген жокмун Максат. Сенин ишиң менен далилдесин деп калтырдым дейт Арген муздак үн менен. Команда обсерваториянын астындагы жашыруун архивди ачканда Арген атасынын эң акыркы долбоорун табат. Жердин жүрөгү. Бул жөн гана энергия булагы эмес, бул бүткүл дүйнөлүк интернетти жана санариптик көзөмөлдү өчүрүп, адамзатты кайра жүктөөгө чөндөмдүү курал эле. Тартип дүйнөнүн санариптик кулчулукта кармап турат. Эгер Арген бул аппаратты ишке киргизсе, бардык банктар, көзөмөл камералары жана социалдык тармактар өчөт. Дүйнө 100 жыл артка кайтат, бирок тартиптин бийлиги да кошо жок болот. Арген чоң тандоонун алдында калат. Миллиарддаган адамдарды башаламандыкка таштообу же колчулукта калтыруубу? Бирок тандоого убакыт берилген жок. Максаттын ичине орнотулган жашыруун чип аркылуу ал аны өзү да билген эмес. Тартип алардын жайгашкан жерин таап алат. Обсерваториянын үстүндө заманбап дрондор жана тик учактар пайда болот. Бул жолу согуш ачык асман алдында бийик тоолордо башталат. Тилектин командасы каршылык көрсөтүп жатканда, Арген аппаратты ишке киргизүү үчүн кодду тере баштайт. Максат өзүнүн күнөөсүн жууш үчүн жалгыз өзү душмандын тик учагына каршы граната менен чуркап барат. Арген, мени кечир, атаң айтып кой. Максаттын акыркы сөздөрү рациядан угулат. Каттуу жарылуу болуп, Максат душмандын негизги байланыш түйүнүн өзү менен кошо жок кылат. Аргендин көзүнөн жаш чыгат. Ал досун жек көрсө да, анын акыркы каармандыгы жүрөгүн титиретет. Ошол мезгилде башаламандыктан пайдаланып, Арген жердин жүрөгүн ишке киргизет. Бирок ал баарын өчүрүүнү эмес, башка планды тандайт. Ал тартиптин баардык жашыруун кылмыштарын, кимди өлтүрүшкөнүн, кантип уурдашканын, дүйнөдөгү ар бир экранга, ар бир телефонго бир убакта чыгарып жиберет. Дүйнө шок абалында. Олигархтар, тартиптин жашыруун мүчөлөрү баарынын жүзү ачылды. Эл көчөгө чыга баштайт. Тартиптин империясы кумдан жасалган сепилдей урап жатты. Арген обсерваториянын чокусуна чыгып, тоолордун артынан чыгып жаткан күндү карайт. Анын жанына Айпери келет. Бүттүбү? Деп сурайт ал. Жок дейт Арген. Бул башталышы гана. Эми биз дүйнөнү коргогондо эмес, аны кайрадан курганды үйрөнүшүбүз керек. Бирок алыстан кар баскан тоолордун арасында бир кара көлөкө аларды дүрбү менен карап турат. Бул мистер Грейдин өзү эле. Ал тирүү калган жана анын колунда Арген али билбеген дагы бир кара карта бар эле. Дүйнө жүзүндө тартиптин кылмыштары ачыкка чыккандан кийин мистер Грей өзүнүн акыркы картасын ойноону чечет. Ал Памирдеги обсерваторияны курчоого алып, Аргенге шарт коет. Эгер кодду мага бербесең, мен дүйнөдөгү эң ири 5 шаардын
станцияларын жардырам. Грейдин колунда апокалипсис деп аталган жашыруун пульт бар эле. Арген обсерваториянын балконуна чыгат. Анын жүзүндө коркуу жок, тескерисинче бир ишенимдүү жылмаюу бар. Грей, сен баарын санариптик код менен башкарам деп ойлойсуң. Бирок сен эң негизгиси адамдык рухту унутуп койдуң, дейт ал. Дал ошол учурда Грейдин тик учактарынын бири күтүүсүз жерден өзүнүн күзөтчүлөрүнө ок чыгарат. Тик учактын кабинасынан жаракат алган, бирок тирүү максат көрүнөт. Ооба, максат жарылуудан аман калып, душмандын катарына жашыруун кирип алган экен. Максаттын жардамы менен Тилектин тобу Грейдин штабына кирип барышат. Заманбап технологиялар менен куралданган Грейдин адамдарына каршы Аргендин атасы иштеп чыккан электромагниттик калкан ишке кирет. Грейдин бардык куралдары жөнөкөй темирге айланып, анын апокалипсис пульту өчүп калат. Арген Грей менен бетме-бет келет. Грей тизелеп жеңилгенин моюнга алат. Арген аны өлтүрбөйт. Өлүм сен үчүн өтө жеңил жаза. Сен өмүр бою өзүң талкалагың келген дүйнөнү гүлдөп жатканын көрүп, түрмөдө чирийсиң, дейт Арген. Ошол эле күнү Арген жердин жүрөгү аппаратынын акыркы баскычын ишке киргизет. Бул жолу ал өчүрүүчү эмес, таратуучу код эле. Дүйнөнүн ар бир бурчунда, Африканын чөлдөрүндө, Азиянын бийик тоолорунда, Европанын чоң шаарларында атасы сабыр ойлоп тапкан акысыз жана таза энергия иштей баштайт. Электроэнергиясы үчүн төлөмдөр жок болду. Жаратылышты булгаган заводдор токтоду. Бул адамзаттын жаңы доорунун башталышы эле. Бир нече айдан кийин Арген өзүнүн кичинекей айылына кайтып келет. Анын жанында Максат, Айпери жана Тилек бар. Алар эми чоң корпорациянын башчылары эмес, дүйнөлүк энергия фондунун сакчылары. Арген атасынын эски устаканасына кирет. Ал жер эми чаң эмес, гүл жыттанып турат. Айылдын балдары устаканада жаңы технологияларды үйрөнүп жатышат. Арген атасынын сүрөтүнүн алдына келип башын ийип, "Ата, биз жеңдик. Сенин колуңдагы майдын жыты эми бүткүл дүйнөгө таза аба болуп жайылды. Мен сенин ким экениңден уялбайм. Мен сени менен сыймыктанам", деп айтты. Күн батып бараткан. Арген айылдын четиндеги дөбөдө отурган. Анын жанына Айпери келип колун кармайт. Алыстан айылдын чырактары күйөт. Бул чырактар эми эч качан өчпөйт. Анткени алар сүйүү жана чындык менен азыктанат. "Билесиңби", дейт Арген Айпериге карап. "Атам дайыма айтчу, эң чоң курулуш бул имарат эмес, бул адамдын ичиндеги ишеним" деп. Биз ошол ишенимди кура алдык. Мына менин кадырлуу көрүүчүлөрүм, угуучуларым. Биз бир нече бөлүм бою Арген менен чогуу жашадык, чогуу ыйладык жана чогуу жеңдик. Бул окуя жөн гана жомок эмес. Бул ар бирибиздин ичибиздеги жарыктын, ишенимдин жана ата-энеге болгон сыйдын окуясы. Эгер бул окуя сиздин жүрөгүңүздөн орун алган болсо, мен абдан бактылуумун. Эсиңизде болсун, эң караңгы түндөн кийин да сөзсүз таң атат. Сиздин колуңуздагы кутуда кандай сыр болбосун, аны жакшылыкка колдонуңуз. Каналыма катталып, ушул узак сапарда мени менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат. Кийинки жаңы окуяларда жана тагдырларда жолугушканча ар дайым аман болуңуздар. Жүрөгүңүздөрдөгү жарыкты өчүрбөңүздөр. Бар болуңуздар.